Мунарыктап борошоруп, кар тозоңун уйпалайт. Бирде жырткыч айбан чолуп, жаш балача кээде ыйлайт. Бирде тамдын үстүн жапкан, саманды эски чачкылайт. Жолоочудай түндө калган, терезеңди каккылайт. Мына ушул Пушкиндин Кышкы кеч аттуу ырынын гениалдуу котормосу, залкар жазуучу жана котормочу Узакбай Абдыкайымовдун калемине таандык. Улуттук профессионал жазма адабиятыбызды түптөөгө чоң салым кошкон калемгердин атын түбөлүккө калтыруу максатында Жазуучулар союзу демилге көтөрүшүп, анын ысмын Борбор калаабыздагы номер 8 мектепке ыйгарууну туура көрүшүп, мектептин эмгек жамааты менен жыйын өткөрүштү. Мы рекомендуем вам. Биз Жазуучулар союзу ушул мектепке залкар жазуучу, котормочунун атын коюуну сунуш кылып жатабыз. Узакбай Абдыкайымов менин окутуучум болгон. Анын чыгармалары абдан жогорку баага татыктуу. Аларды жаш муундарга окутуу, жазуучунун атын өчүрбөй сактоо баарыбыздын милдетибиз деп ойлойм. Сөз алгандардын баары анын ысмын ушул мектепке ыйгаруу туура чечим экендигин белгилешти. Анткени жазуучу 30-жылдары бир нече жыл директор болуп иштеген. Андан кийин ал 1941-жылы Улуу Ата мекендик согушка тартылып, кайра кайтканча үзбөй күндөлүк жазып жүргөн. Кайбир беттери гана кыргызча болбосо, жазуучу күндөлүгүн дээрлик орусча жазган. 31 марта. Сегодня в 9 часов утра комдив вручил ордена. Получив красную звездочку, чувствую, что во мне происходит то, чего не было никогда. Узакбай Абдыкайымовдун чыгармачылыгы менен азын оолак таанышкандан соң, эми анын атын мектепке ыйгаруу керекпи же жокпу деген суроону мугалимдер жааматына коюшуп, алар макул же каршы экендиктерин кол көтөрүү менен билдиришти. Биз бул сунушту колдойбуз жана абдан кубанычта болуп жатабыз. Бул сунуш дээрлик 100% колдоо тапты. А бирок бизде жазуучунун аты ушул мектепке коюлуу менен эле чектелеби? Же анын чыгармаларын мектеп окуучуларына жайылтуу боюнча кандайдыр бир аракеттер көрүлөбү деген суроо кызыктырды. Мага ушул мектепке берилгенден кийин биз Жазуучулар союзу ушул мектепти шекке алабыз. Бүт Кыргызча, орусча, биздин орус жазуучулар бар, кыргыз жазуучулар бар. Дайым келип ушул жерде адабий кечелерди өткөрүп турабыз. Ана биз жакында баштайбыз. Мен бул жерге мугалимдерди жиберем, кыргыз тили адабияты мугалими, орус тили боюнча балким бирге семинар өткөзөбүз, конференция өткөзөбүз, методикалык иштерди жасайбыз. Мектептин мугалимдер жааматы жазуучунун ушул мектепке атын коюлушуна толугу менен макул экендиктерин мектеп директору дагы бир жолу тастыктап өттү. Мына бүгүн биздин мектептин атын которуу боюнча жыйын болуп өттү. Педагогикалык жаамат бул мектепти Узакбай Абдыкайымов атындагы мектеп болушуна толук түрдө макул экендиктерин билдиришти. Узакбай Абдыкайымов өмүрүнүн акыркы жылдарын нукура талантын, ата мекендик согуш жөнүндөгү Майдан аттуу 2 томдук романды жазууга арнаган. Майдан көп пландуу, катмар проблемалуу чыгарма. Бул тууралуу Чыңгыз Айтматов Абдыкайымовдун романы мейли Майдан, мейли урукта, мейли бейпил турмушта айтор адамдын жан дүйнөсүн, инсан катары сырткы чөйрөгү болгон мамилесин психологиялык жактан терең изилдегени менен кыргыз адабиятынын жаңы башатынан кабар берет деп баса белгилейт. Бул ойго адабиятчы Садык Тилебаев да кошулат. Майдан бул өзү классикалык туунду. Жалгыз ушу майданы менен эле Узакем кыргыз адабиятынын төрүндө деп атап келишет. Ушул жактарын эске алып, бул мектепке атын берүү эң туура болду деп эсептейбиз. 80 жылдан ашуун тарыхы бар. Бир кезде жазуучу өзү иштеп кеткен бул мектепке анын атын ыйгаруу демилгеси колдоого алынды. Эми аны бир гана иш жүзүнө ашыруу зарылдыгы калды. Айнагүл Кутманова, Азамат Мамыров, Чыңгыз Калбырдиев, Кутман таң программасы.